Республикасынын Баткен облусунун Баткен шаарында ЮНИСЕФ эл аралык уюмунун долбоорун колдоосу менен түзүлүп, Салам радиостанциясынын статусунун астында жалпыга маалымдоо каражаттары жаатында иш алып барат. Улук бүбү Амированын үнү жаңырып чыга келди. Андан бери 20 жыл өтүптүр. Дагы эле радио Салам ишин улап келет. Ооба, улук бүбүнүн ошондогу өнү ар бир баткендиктин кулагында шул күнгө чейин жаңырып, сакталып келет. Улук бүбү Карабулаттын аккан суусун бойлоп чоңойгон, анда ал жап-жаш эле. Көздөрү кубанычтуу, кирпиги төгүлүп төмөн түшүп, күлкүгө канбай келген. Улук бүбү чоңойду, коңгуроодой үнүнө ашыктар күйүп жанды. Кермаралдай келишип, өзгөчө бир назик жан болду. Аязаттын асылы болуп, үйдүн куту, шам чырагы болду. Радио Саламдын толкундары аркылуу жакшынын жакшысын айтты. Жакшы жаңылыктарды ачып, жашоодогу чындыкты айтты. Андан бери көп жылдар артта калды. Армандуу бул дүйнөдөн адамзат өтөт экен. Булбулдай өнү шаңшып өтөдү кызмат элине. Көтөлбөгөн шымажал булбулдун үнүн катырды. Жароокер эле жанда жок, жакшысын айтып бүтпөгөн булбулдун үнүн болду. Көрктөй эле көпчүлүктүн алдында жанып турчу жамалына жараша. Эл кызы калтырдың сен, тоодой эмгек, элесиңди унутпай журтуң издей. Ойгот жериң таңкы уйкусунан, улук бүбүнүн шоокундуу шаңдуу үнү, өзгөчө бир жаралган талант элең, ошонду кадырлап журтуң айтат. Канча жыл өтсө баары бир, кадырың кымбат элиңе, баскан изиң мисал болуп жеринде, сиңген эле зор эмгеги элине. Бүтпөй калган эмгектериң аркалап, таштап койбой жерден аны калкалап, иштериңди ийгиликтүү уланткан бир туугандарыңа, угул кыздарыңа рахмат. Бүгүнкү Салам радиосунун 20 жылдыгы, ошондой эле жыл мыктыларын аныктаган Салам Эверс кечесин ачып берүү үчүн улугу Амированын атасы Аскарали Амиров, апасы Жылдыз Закированы чакырып коелу. Келиңиздер, кечени ачып, батыңыздан бере коюңуздар. Муманда келгенде мен дайын өтүп, майымды кылып, ойлап көрүп, жүйүндөрү калган ошондой эле югарыга турган истегенде өтөт. Урматтуу бүгүнкү ушул салтанаттын катышуучулары, алыс жакындан ушул күнү суук кыш азабына чыдап келген, алыстан келген ушу кызымды сыйлап келгениңиздерге, ошондой эле ушу өзүбүздүн райондогу ушундай эле ушул радиону күткөгөн, Бишкектен келген Максуда, Сабыр, жалпы эле элиме ушу менин кызымды эл кызык кылып кадырлап турган жалпы элиме ушу таазим этебиз. Ушундай улуктуудай мына кош майданда коштор көрүшү эле жаңы жылдын алдынан жаңы жыл ушу элдин каймагы болгон Кыргызстаныбызды өнүктүрүп көмүскө деле эл көргөн ушундай жакшы ишкерлер ел үчүн иштегендерди элге тааныткысы келет эле. Мына ушул максат менен ушинтип Салам Эверстин жылдын мыктыларын өткөрүп келген, ушул ишин улантып
өткөрүп атканына уул кыздары, балдары, кыздарына дагы ийгиликтерди каалайм. Ушул бардыгыңыздарды алдыңызда келе жаткан жаңы жылыңызга мени куттуктайм. Жаңы жылда жаңы ийгиликтер болсун. Кыргыз эли өнүгүп өсүп, ушундай элдин каймагы болгон ишкерлерди колдоосу көбөйүп, жалпы эле Кыргызстандын өлкөсү жашоосу мыкты болсун. Бүгүнкү сыйлыктын ээлерин дагы чын жүрөктөн куттуктайм. Ушул сиздерге сыйлыктын акыры болбой, стимул болуп, Кыргыз элин өнүктүргөн жакшы ишкерлерден болушуңуздарды чын жүрөктөн каалайм. Саламатсыздарбы, алыс жакындан келген туугандар. Баарыңыздарга терең ыраазыбыз. Ушундай чакырган жерлерге келип бергениңиздерге. Анда элесе салам Эвардс 2021 сынагынын жеңүүчүлөрү баардыгыңыздарды куттуктайбыз. Чын жүрөктөн катышканыңыздарга, колдоп бергениңиздерге терең ыраазыбыз. Кош келипсиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү аземдин катышуучулары, алыс жакындан келген туугандар, жолдун алыстыгына карабай, күндүн сууктугуна карабай, биздин Салам радионун 20 жылдык маракесине, жылдын мыктыларыны тандоо Салам Эвардс 2021 сынагына келгениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Кош келипсиздер. Мен бул убакыттан пайдаланып, радиого Салам радиосуна 20 жыл болду. Радиону негиздөөдө эл аралык табиаттуулук үчүн фондунун жетекчиси Роберт Авазбеков жана белгилүү журналист Максуда Айтиеванын салымы өзгөчө белгилеп кетким келет. Бул инсандар азыр да биздин медианын өнүгүүсүнө ар тараптуу колдоо көрсөтүп келе жатышат. Ушундан пайдаланып, сиздерге Салам медианын командасынын атынан, теги эле Баткен облусунун элинин атынан терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Акырындап азыр Салам радиосу, Салам медиага айланып, өзүнүн YouTube каналы, Facebook страничкасы, сайт, соц тармактарга кеңири жайланышканбыз. Буга дагы биздин демөөрчү, биздин партнер болуп, бизге колдоп келген интервью Кыргызстан чоң ыраазычылык, терең ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Бул интервью Кыргызстан атынан деле бизде бүгүн убакытта жегебиз конокто. Баткен бүгін башкача. Анткени билсеңиздер, Баткен радио жаңыдан ачылган жылдары ушул стадиондон башка топтоло турган жерибиз жок болчу. Жаңы жылды дагы стадиондо тосот элек. Секче коюп алып, музыка коюп алып, ачык асмандын алдында бийлесек, жаан жаса дагы колундагы балдарын таштабай үйдөлөр келип ошол жерде жаңы жыл тосуп жүрөбүз. Мына бүгүн Ак сарай, дасторкон жайып, гүлдөр коюлуп, ушундай бир жакшы маалайда мен Баткенмин деп айтсам жаңылышпайм. Сиздер мени колдобой дешиңиздер мүмкүн, бирок мен Баткенмин деп сүйлөйм. Менин туугандарым мени Баткенчи деп сүйлөшөт. Менин балдарымдын тили ушул жерден чыккан. Апайо, атайо, биче ойноп десе, биздин туугандар мага Баткенчилер келди деп айтат. Чындыгында бүгүн сүйлөш да оор, күлүш да оор, ыйлаш да оор болуп турат. Анткени бул киши жок Баткен башка. Бирок уушуңуздар кур эмес экен. Басканы да окшош, өңүтүсү да окшош. Телефондо сүйлөшсө, мен кээде улут менен сүйлөшкөндөй болом. Аябай аракет кылып атат. Бирдеки радиого аралашып жүрбөгөн экен. Мисалы, мен компьютерде сизде менен атымды жазганды билбесем, ушу менин программисттердин арасына барып кош көз менен кандай акалда калат деп. Гүлбакчы ошондой акалда эле радионун ишин өтөлөп кыяндар. Уучуңуздар кур эмес экен. Кадыр насип кылган экен ушул Гүлбакчы жылдып кыяндар радиону. Улугума окшош. Сиздердин колдооңуздарга муктаж.
Biz Gülbakçılığı işin ele mamile kılganlar üretmedik. Biz Gülbakçılığı radyodan çıkıp söylөгөндү üretmedik. Жаңылык жазганды üretmedik. Бұл улук да жок калганда, эч ким жок калганда келип, алфавиттен аасынан баштап өзү үйрөнүп жатат. Гүлбакчылар өтө кыйын. Өзүнүн 4 баласы, улуктун 3 баласы, биздин баарыбыздын чогуу жаратып койгон мына 20 жыл калса деле жаш бала радионун 8 баланы жоопкерчилигин мойнуна алып отурат. Сиздердин колдооңуздарга муктаж. Мына Гүлбакчы Балкендин чыныгы, Балкендин элинин каймагы келип отурасыздар бул жерде. Бул жерге да жөнөкөй адамдар келбейт. Ошон үчүн биринчиден Гүлбакчыга мен ден соолук каалайм. Кудайым күч-кубат берсин. Ушул башынан көч кайда барасың, аяк көч каяка барасың десе, баш көч каяка барасың, ошо барам деген экен. Салам жаман жолду басып өткөн жок. Саламда аябай көп адамдар иштеп кетти. Кече ошол саламда иштеп кеткендердин атын атап өтөйүн деп тизмектесем, сиздердин убактыңыздарды көбүн алып койчудай экен. Бири да жаман болгон жок. Мына ошолордун арасынан Сабыр азыр Кыргызстанда жөнөкөй эле журналист эмес болгондо дагы Азаттык эл аралык стандарттардын мыкты эмесин көрсөткөн Азаттык радиосунун кандай десем көзгө басар аттын башкасындай көзгө басар журналисттердин бири. Бул да болсо Саламдын мектеби, бул да болсо Балкендин элинин деми. Сиздердин уулуңуздар мына биздин баладар кайсы жерде болсо көрүп сүйүнөсүздөр. Салам менен өнөктөш болуп, Саламга колдоо көрсөтүп келген Интерньюз уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн атайын жиберген аманаты бар эле. Ошону окуп койсом. Интерньюз уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү Салам медиа жамаатына аймактык жалпыга маалымдоо каражаттарын өнүктүрүүдө эффективдүү жана жемиштүү кызматташуу үчүн ыраазычылык билдирет. Салам радиосу түзүлгөн күндөн тартып, Интерньюз Кыргызстан ар тараптан колдоо көрсөтүп, анын өнүгүшүнө күбө болуп келет. 20 жылдын ичинде Салам радиосу Баткен районунун тургундары гана эмес, сүйүктүү Баткенибизден маалымат алууга кызыккан миңдеген адамдар окуп, угуп, көрө турган кросс-платформалык медиага айланды. Сиздерге жаңы идеяларды, жаңы чыгармачылык долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырууда күчтүү дем жана жаратмандык каалайбыз. Угарман, көрөрмандарыбыздарга кылымдап кызмат кыла бериңиздер. 20 жылдык маралиңиздер кут болсун. 21 декабрь Интерньюз уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директору Элина Карагулова. Тапшырып коелу. Бул күндөрдөн алдын бир нерсени айтып коюшум керек. Бүгүн Салам 20-да эмес, бүгүн Салам 21-де. Былтыркы жылы көрдүңүздөр, бири-бирибизге той бермек турсун, күнү келген алган жай катарлыгына бирибиздин ишибизге бирибиз кире албай калганда заман болду. Бирок катарды бузбайлы деп 20 жылдык деп атап өткөрүп алышат, себеби юбилей болуп аттап өтүп кеткенди. Тарем, мен сага 21 роза алып келдим балам. Мен традицияны бұзып қыздарға емес, тарем мулума берейін ушул күндө. Байрамыңыздар кут болсун. Жакшыны жакшы деп билген дагы жакшы. Мына бүгүн Баткендин мыктыларын чакырып келип, сен мыктысың, сенин кылган кызматыңды биз билип атабыз. Ошол кылган кызматыңа рахмат деген иш-чара болуп атат мына жерде. Ар бириңиздерге, мен сиздерге да чоң ыраазычылык билдирем, иштериңиздерге ийгилик каалайм. Бул жерге мыктылар келип отурасыздар, баардыгыңыздарга жана ар бириңиздерге ушул Баткендин шартында иштеп, ушул жерден жаратмандык менен эмгек кылып, ушундай ийгиликтерге жетишкениңиздер үчүн мен сиздерге мындай ийгилик таасим кылам. Рахмат сиздерге. Onu күнүңүздөрдөн урматтуу айымдар жана мырзалар. Биз ушул Салам радиосуна түптөгөнүбүзгө 20 жыл болуп атат экен. Мен өзү эл аралык тарапкы үчүн коомдук иштейм. Өзүңүздөр билгендей, 20 жыл мурда биз ушул
Салам радиосу деп Баткен областында долбоор жазып, ошо долбоор ЮНИСЕФ уюму тарабынан каржыланып, мына бүгүн 20 жашка чыгып отурат. Баарыңыздарды ушул 20 жаш Кутман Курак менен куттуктап кетем. Биздин дагы кичине болсо дагы ушул Салам медиасынын жалпы кызматкерлерине ыраазычылык катыбыз бар. Ошо ыраазычылык катты окуп коюуга уруксат этиңиздер. Эл аралык толук фонду ушу Кыргыз мамлекетинде өлкөбүздө тынчтыкты курууда жемиштүү кызмат тагышуу үчүн Салам медиасынын жамааты терең ыраазычылык билдиребиз. Биз учурдагы өнөктөштүктү сактоого, өлкөдөгү тынчтыкты жана ынтымакты бекемдөөгө кызматташыбызды чыңдоого тилектешпиз. Майрамыңыздар кут болсун. Анан баарыңыздарды ушу келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жалпы эле ушу Кыргызстанда анын ичинде дүйнөдө тынчтык болсун. Бүгүнкү күндө эң биз муктаж болуп аткан ушу тынчтык. Баарыңыздарды ушу жаңы жылыңыздар менен Салам радиосунун жалпы жамаатынын 20 жылдык мааракеси менен куттуктайбыз. Мындан 20 жыл мурда обого чыккан Баткендин сүйүктүү Салам радиосунун түтөөчүлөрүнүн бири, алгачкы диджей, Баткендин булбул үндүү, сыймыктуу кызы Улукпан Мированы тарыялап өсүргөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, көп жашаңыз, кайгырбаңыз. Буюрса улуттун арбай баарын билет, ал бүгүн биз менен. Атагың бар алыс кеткен, көтөрүлүп айга жеткен. Ата журтум кадыр баркың жогору. Кыргызым деп айтылганда чебер колдор аркылуу. Манас батыр эстелиги орнолду. Касиеттүү өрүк зарден кадырлуусун барына. Мекенин деп жашап келген ыйык жерсиң арыкса. Продюсер, ырчы актриса, көп кырдуу таланттуу эже Үбүкеева Марсхан Ташбековна атайын Бишкек шаарынан Салам радиосунун 20 жылдык мааракесин куттуктап келип, бүгүн кечени сонун кылып алып барып берип дагы. Демекчи, коштолуп десем көп жылдан бери бул эженин баары Салам радиосунан жаңырып жүрмөкчү. Анда эле сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу өрүк-сарбуу Баткендине атайын тазим. Айдар жана мырзалар, бүгүнкү Салам радиосунун 20 жылдык мааракеси болуп атат, мааракеси кут болуп турсун. Себеби бүгүн 2 майрам кут
болот. Келаткан жаңы жылыңыздар жакшы болсун. 2020-жылы Баткен обласына жаштарга оңоттарга алып келсин. Ар дайым бар болуңуздар. Жаңы жылыңыздар кут болсун. 28 аскарабек байке. Эч убакта кайрылбаңыздар. Чыгармачылык инсандар бул дүйнөдөн өтүп кетсе дагы алар өлбөс болуп, ар дайым эл ичинде жүрө берет. Ар дайым бар болуңуздар. Бир катуу болса, сактаңыздар. Аралма кезеңімізде сайдайға қалып сөздері кезек берелі. Эми борбордон келдік деп қалдық. Эми дағы бір борбордон келген инсанды бұл жаққа шақырып қойылы. Ардагеріңіздер алғашқы сөз кезегі Сабыр Абдумумуров. Азаттықтың Бишкек шаарындағы журналисті. Әлбетте, 2 жыл мұрда ушул Саламиовск агенттігінің мықтыларды таңдоо иш-чарасын уюштурабыз деп Bütparı menен kеңешип даярданып ататына батыр 2 жыл өттү. Жана улук көңүлүн иши улантып, барча чоң рахмат, Тарел жана Жылдыз эжесиз колдоочу катары сизге ыраазычылык билдиребиз. Мына элдин башын топтоп кайрадан 2021-20 жылдын мыктыларын аныктап отурупсуздар. Алдына келаткан ушул жерде отурган бардык эже абаларды алда келаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Кийинки жыл жеңил болсун. Пандемияда мезгил кайтарып, Кыргызстанда абалдар жакшырып баратат. Андыктан кийинки жыл суулуу, майлуу, сүттүү жылдардан болсун. Бардыгыбыз түгөл бололу. Салам медиасына албетте чыгармачылык ийгилик каалаймын. Гүлбарчынды дайыма колдоңуздар, биз дайыма колдоп турабыз. Мына улук күнүн ордун басып, азыр бүгүнкү күндө медианы чоң бир конвергенттүү медиага айлантып, Тарел сындарына жакында эле кичинекей болуп чыккан сүрөттүк, ал эми сизден да бийик болуп, ошол медианын ишин жылдырып атасыңар, сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Албетте Азаттык радиосунун да ыраазычылык диплому бар деп мен Оська калдырып көрдүм. Берип жүрөм. Ооз айтып кетсем, Азаттык медианын Бишкектеги бюросунун жетекчиси Айзада Касымалиева, ошондой эле Прагадагы жетекчиси Венера Жуматаева бардыгыңыздар куттуктайт. Жана ушул Салам радиосу, Салам медиа эң бир ишенимдүү жана туруктуу өнөктөш катары дайыма кайталап келет Бишкектеги иш-чараларда. Өзүнүн китептеринде дагы чыгарып аткан макалаларында да дайыма белгилеп келет. Азаттыктын эң бир мындай туруктуу өнөктөш катарындагы сөз эркиндигин менен кошпой, ушул Салам медиа убагында ким иштебесин, ким жетекчи болбосун, ушул тайманбай ачык микрофон берип, деп таңбай үйрөнүп аткан жаш балдар менен облустук жетекчиликти да бир столго коюп, эң актуалдуу темаларда талкуулап жүрүп жүрөбүз. Ушул жүрө берелик. Ушул убакытта пайдаланып, Сабыр акай эң биринчи эжем менен чогуу радионо алып чыгышкан экөөнүн айтып берген окуялары, окумуш сонун суктанасын. Радионун 20 жылдыгына айтып өткүз. Радионун 20 жылдыгынан сизге эстетип En birinci evlenen aman daşı balayım. Karı demeyi, yaş demeyi, salam daşı balayım. Arkamızda. Kırgızım büyük büyük doğurman, Kargöküz büyük büyük zorman. Arçanın cana çılgan bütünüm, alıp geldim sizlerge. Salam. Urmatlı gelgen, alışakına gelgen mimalar, Ardınıza Bişkek'sizler, İzmir'de olmasındağı bütün ayınlar yaprak turasızlar, ardınızlardı, bayramınızlar benim kutlayınız. Urmatlı Bişkek'in mimalar, sizlerden canlı çocuklar benim kutlayınız.
Türkiye'nin çatışmaları, Necatkan Canlı'nın olsun, işbirliği, şu geçeni uyuşturan Yıldız, Atakan Bey'in maalesef bu en son ağlayımın oturan konuklar canlılarınıza kutlu olsun. Rabbimizade bugünkü bayramımızdan men kutlayız. Mana bugün eski oturağız, kurtundağız, bardığız. Kalganlarına ömür versin, işlerine iyilik versin. Canımızdan men kutlayız. Allah korusun Allah, toplumlar gerek. Ulan sayın muharman, toplumlar gerek. Rahmat var olursa siz canlı üyelerimize bir apalarla biz sabahlara Bu jada uşul ejilerge жашынаga бийлик тапшыруу үчүн Гүлүр эжени чакырып коелу. Анда келиңиздер. Ошол Баткендеги эң мыкты дарыгер өзүнүн диагностикалык клиникасы бар дегенди Гүлүр эже келиңиз кол жабылар болсун коштоп турайлы. Урматтуу коноктор. Урматтуу апалар, энелер, сиздер эч качан оорубаңыздар. Сиздерге профилактика алдын алууга гана текшерүүгө береттерди, бекер текшерүүгө сертификаттарды берип турабыз. Ар дайым барлык күнөөчүлөр ушундай жасоотурат. Эмне берүүчү сиздерге рахмат. Биздин Салам радиосунун эфиринин гүлдөрү десем болот. Биздин энелерибиз ар дайым биз менен бирге болушат. Bayramlarda деле ар бир күндөрүнүн биз чакырган конок кылган кезде эч бир жок деле бизге келген энелерибизге чоң ыраазычылык билдирип ыраазычылык сертификатын берди. Баш болуңуздар. Türkçe'den bizim Savru'nun Maksuda adli yola kelotrak sizlerge terek razı. Şundan nereyiz? Bugün şunday tatlakay bol oturatkenizler sizlerge arnap uçul bir Tolkunbek degen jigittin olup kalkın şuur sizlerge tatlıkları sen beni suyalbadın degen bir şarmanı Allah'larınızdan canınızdan benim.
seni gözümden yaşınmadan başkanın kolun karma barattın da karalar güldürüp canındadı cürüktü canalardı silve sömürdün beni sürüyorum beni kaldardı Adrese hazır sizlerge şu bir yaşlık kezinde şu Dabri denen yaşlı birisi var. Oşonun nurlarını suyurdaşımın. Bugün oşo canlı yılda canlılarda oşo kazino degen bir şaman var ya şunu katılıp koydu. Для того, чтобы полночь вновь будоражил контроль от руля и от карт. Поручат мне твой инфаркт. Казино, казино, казино. Это музыка, песни, вино. Это слезы расплаченных лет и фортуна счастливый билет. Казино, это музыка, песни, вино. Это слезы растраченных лет и фортуна счастливый билет. Что такое казино? Слово точное оно. В нем и радость, и тоска. В нем и гулять у виска. Это пусть играет роль. И побежал сам король. Это дама ты сама. Может постричь ты с ума. Казино, казино, казино. Это музыка, песни, вино. Это слезы растраченных лет и фортуна счастливый билет. Казино, казино, казино. Это музыка, песни, вино. Это слезы растраченных лет и фортуна счастливый билет.
средства мусорки ходит шар. Это мастерский удар. Ставка будет, ставок нет. Остается лишь букет. Победителем простит. И не может Бог простить. Казино, казино, казино. Это музыка, песни, но это слезы расплаченные. И потом счастливый билет. Казино, казино, казино. Это музыка, песни, но это слезы расплаченные. И потом счастливый билет. Это слезы расплаченные. И потом счастливый билет. Радио Саламдың 20 жылы құтты болсын. Эдельвейс бейшілер тобы отырып жатырайды. Salamiyeden 20 жылдығы мен досым Бақшын сыйлап артымызда келгеніңіздер үшін чоң рахмат. Жақсы көріңіздер.
келбетиң нурлуу жүзүң ай, көздөрүңдөн нур чачырайт, таңкы чолпон жылдыздай, тиштериңдин тегиздиги тизген бермес шурудай, чачың узун кара пудум, басы кымбат кундуздай. Ой маржаным, эй маржаным, сен байкабай жүрөсүң го менин сүйүп калганым. Ой 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 маржаным, эй маржаным, сен байкабай жүрөсүң го менин сүйүп калганым. Билимиңдин назиктиги кызгалдактын бүрүндөй, кымбатсың о сен мен үчүн эделбейсиң гүлүндөй. Басып барса мен жаныңа тиктейсиң сен гүлүмдөй, жүрөм азап тарсам дагы сенден такыр түңүлбөй. Ой маржаным, эй маржаным, сен байкабай жүрөсүң го менин сүйүп калганым. Ой 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 маржаным, эй маржаным, сен байкабай жүрөсүң го менин сүйүп калганым. Баста бассаң көлдө сүзгөн жүрөксүн, күлкүң укмуш шыңгыраган көзү тунук мүрөксүн. Кайдан сени жолуктурдум мелжиреттиң жүрөктү, тамак ичпен түн токтобайм кусаланттың жүдөттүң. Ой маржаным, эй маржаным, сен байкабай жүрөсүң го менин сүйүп калганым. Ой 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 маржаным, эй маржаным, сен байкабай жүрөсүң го менин сүйүп калганым. Ой маржаным, эй маржаным, сен байкабай жүрөсүң го менин сүйүп калганым. Ой 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 маржаным, эй маржаным, сен байкабай жүрөсүң го менин